Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу туугандар, кадырлуу мекендештер. Көпчүлүгүбүз кандай дуа кылсам тезирээк кабыл болсо керек, изденип жүрсөк керек. Албетте биз бул суроого Кур'ан-ы Карим Аллахтын китебинен ачык айкын жооптор таба алабыз. Тагыраак айтканда Аллах Таалам Кур'ан-ы Каримде сиз менен биз бул үммөт кандай дуа кылыш керек экенин сиз менен бизге үйрөтүү үчүн Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде пайгамбарлардын дуаларын баяндаган. Мына ошонун катарында эң алгач Адам атанын дуасы баяндаган. Мындан кийинки сабактарда Аллах буйрса, ар бир пайгамбар Аллах Таала кандай дуалар кабыл кылган жана Аллах Таала кандайча жооп берген, мына ошол тууралуу иншалла өтүп баштайбыз. Жана айтып өткөндөй, адам заттын баш сабында турган Адам атабыз. Адам атабыздын Аллах Таала Агроф сүрөсүндө мындайча дуасын баяндаган. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Бул окуя кыскача токтоло кетсек, негизинен Адам атанын окуясы аябай узун. Качан Аллах Таала Адам ата менен Хава энебизди бейиште жаратканда, Аллах Таала бир өкүм берет, каалашынча жыргагыла болгону ушул дарактагы мөмөгө тийбегиле дейт. Мына ошентип Адам ата менен Хава энебиз бейиште көптөгөн жыргалдыктарды көрүп, күндөр өтөт, жылдар өтөт. Анан бир күнү кокусунан Хава энебиз Адам атага ушул мөмөдөн бир жеп көрбөйлүбү деп сунуштап, Адам ата макул боло коюп, эсинен чыгып кетип, баягы мөмөнү жеп койушат. Ошол мөмөнү жеп койгондо Аллах Таала мен силер бул мөмөнү жештен тыйбадым беле деп Аллах Таала ошол жерден эскертүү катарында Адам ата менен Хава энебизди бейиштен жер бетине түшүрөт. Качан жер бетине түшүргөндө Адам ата менен Хава энебиз абдан өкүнүп, кылган ишине тобо кылып, Адам ата алдындан айтуусуна караганда 40 жыл бою Аллах Таалага тобо кылып, Аллахтан кечирим сураган. Жана дагы бир алымдан айтуусуна караганда, эгер таразанын бир табагына Адам атанын көз жашын коюп, ал эми экинчи табагына бүткүл адамзаттын көз жашын койсо, анда албетте Адам атанын көз жашы басып кетет дейт. Демек 40 жыл бою Аллах Таалан өтө катуу өкүнүп, өтө катуу кечирим сурап, 40 жыл бою өмүрүн ыйымын өткөзгөн. Ошондо Адам ата менен Хава энебиз Qala Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah'ım, o Rabbimiz, o egemiz, biz öz canımızga zulüm kıldık. Ve illem tagfir lana ve terhamna. Eğer sen bizi keçirip bizge rahim kılbasan, lenekunenne minel khasirin. Anda albatta sözsüz biz kıyroğa uçuraçulardan bolobuz dep Adam ata менен Хава энебиз Аллахтан ушуну тобо кылат. Ушундай тобо болгондо Имам Доххак рахматуллахи алейхи айтат, Аллах Таала "Изен адхулакал жанна", эгер ушундай болсо, анда мен силерди кечирдим, сөзсүз бейишке киргизем дейт. Мына ошондуктан бул Адам атанын дуасы, бул болгон окуя, бул Кур'ан-ы Каримде келгени мунун бардыгы бул үммөт үчүн, бул жалпы үммөт үчүн, ушу акыркы үммөт үчүн, сиз биз үчүн бул чоң бир сабак, чоң бир үлгү, кыйынчылыктан, бир туңгуюктан жол ачылды десек болот. Анткени жаңылбас жак, мүдүрүлбөс туяк болбойт деген кыргыз элибизде адам катадан бош эмес. Сөзсүз бир катага, бир күнөөгө учурап калышы мүмкүн. Бул турган нерсе, мына ошондуктан мына ушул учурда бир катачылыкка, күнөөгө батып калганда биз эмне кылыш керекпиз? Кайсыл дуаны айтыш керекпиз? Мына ушул дуаны Аллах Таала сиз менен бизге Кур'ан-ы Каримде келтирип аткандыгы, бул үммөт мына ушуну окуп, Аллах Тааладан качан күнөө кылып алган учурда, катачылык кылып алган учурда ушул дуаны окуп, Аллах Тааладан кечирим сурасын деген максатта Аллах Таалам Кур'ан-ы Каримде баяндап койгон. Ошондуктан качан биз бир турам ишке ыңгайсыз абалга келип калганда, бир күнөөгө батып калсак, анда дароо эки рекет намаз окуп туруп, Аллах Тааладан мына ушул дуаны кылыш керекпиз. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin деп Аллах Тааладан кечирим сурасак, анда Аллах Таала албетте сөзсүз биз күнөөбүздү кечирет. Аллах Таалам бардыгыбызга ар дайым тобо кылып, күнөөдөн алыс болгонго мүмкүнчүлүк берсин. Жана сабагыбыздын башында айтып өткөндөй, мындан кийинки сабактарда Аллах буйрса, Кур'ан-ы Каримде пайгамбарлар кандай дуа кылган, мына ошол тууралуу Аллах буйрса кеңири таанышып айтып өтөбүз.